Шайлоого катышпаста 5000 айып салынабы? Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов шайлоого катышпагандарга айып пул каралган мыйзамды сунуштады. Турцияда мамлекетинде болуп өткөн президенттик шайлоого жалпы шайлоочулардын 87%-дан ашыгы катышты. Турцияда февраль айындагы табигый кырсыктан кийинки жалпы шайлоочулардын мындай активдүү катышуусуна бүт дүйнө суктанды. Биз бул тажрыйбадан улам татыктуу атаандашуунун добуштарынын так эсептелишине, саясий коррупция жоголгонун көрдүк. Биз дагы ушул деңгээлге жетишибиз керек деген сунушту берип жатам. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Тынчтык Шайназаров мындай демилгени колдоп, шайлоого катышуу төмөн экендигин айтты. Ал эми өкмөт өкүлү Зарема Аскарова бул конституцияга туура келбестигин, шайлоо ар бир адамдын милдети эмес укугу экендиги жазылган